Ош шаарында быйыл жолдорду капиталдык оңдоп түзөөдөн сырткары кошумча жаңы жолдор да курулууда. Анын бири муниципалдык базарга баруучу 3 жаңы кошумча жол куруу башталды. Анын бири узундугу 1 чакырым 700 метр, кеңдиги 16 метрди болгон бул жол ушул эгин талаалардын арасынан эле жаңыдан салынып жатат. Биз азыр биринчи растительный слойду алып атабыз, топурактарды, жерлерди где-то 1,5 метра слой срез кылып атабыз. Потом үстүнөн засыпка төгүп туруп, трамбовать этип, жолго основаниясын даярдайбыз да. Тротуар болот, мына базар жак тарапта. Эки жагынан лоток болот. Суу бияктан келип атканда, бул жактан келип атканда дагы алып кетиш үчүн, жолго чыкпаш үчүн. Жол куруу адистердин айтымында мурда бул жерде жөө адамдар гана эгин аянттарын аралап жүргөн көчө болгон. Муктаждыкка жараша эми 16 метрден дагы 10 метрге чейин кеңейтүү үчүн курулуш иштери менен бир катар долбоорлоо иштери да жүрүп жатат. Үлүш жер кыскарды, анча мынча кыскарышы мүмкүн, бирок ал жерге өз убагында биз компенсацияны төлөп беришке турабыз. Мурун бул жерде эч кандай курулуш иштери болгон эмес, мыйзам курулуштарда болгон эмес. Жолду кеңейтүү болгон. Бирок мына Кермете жолу СССР убактан бери эле бул жерде чоң автобус каттаган жол. Өзү иш планынын негизинде бул жол кеңейтилүү пландары болгон буга чейин деле. Ал эми экинчи кошумча жол Ош шаарынын Борбордук көчөсү Курманжан Датка көчөсүнө барып туташат. Мурда бул жолдо бир гана автоунаа жүрүүгө мүмкүн болгон болсо, учурда 24 метрге чейин кеңейтилди. Узундугу болсо 2 чакырым 400 метрди түзөт. Үчүнчү кошумча жол болсо 1,5 чакырымды түзөт. Учурда жерди тегиздөө кеңейтүү иштери жасалууда. Кошумча 3 жолдун жалпы узундугу 7 чакырымды түзөт. Азыр биринчи ушул земляной работа дейт, жер иштери жасалып атат. Анан искусственный сооружение деп коет, азыр мына немеге Шамшат көчөсүнө переход трубалары коюлуп атат. Ушул бүгүнкү күндө трубалары коюлуп, анан кийинки иштери лоток коюлуп кетет, тротуар жасалат отдельно. Кеңдиги 24 метрге кетип атат. Бул акча каражаты мэриядан каржыланат. Бүгүнкү күндө мына дорожный одежда деп коет, ушул основаниясын жасап атабыз. Ал эми учурда Барсбек айланмасы да кеңейтилүүдө. Анткени ушул жерде автоунаа тыгыны пайда болуп, айдоочулар менен жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаралууда. Белгилей кетсек, быйылкы жылы Ошто көчөлөрдү оңдоо иштерине өзгөчө көңүл бурулуп, жалпы 13 чакырым жол асфальтталды. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.